Эл жұрт, мен бүгін башкы прокуратурага арыз менен кайрылдым. Эртең 14 май Токтогул шаарында менин соттук отурумум башталат. Эсиңиздерге сала кетсем, мен буга чейин шайлоо убагында камакка алынгам, мыйзамсыз камакка алынгам. Менин жашоом иттикиндей да болбой, каалаганда камап, каалаганда чыгарып койду. Бирок мен ал менен макул эмесмин. Акыйкат тергеш керек. Жана повестка боюнча кандай дейсиз? Тергөөчүлөр бир эмес эки жолу алмашты. Башында тергөөчүлөр камабайм деди, негиз жок деди камаганга. Ошого болбой азыр тергөө тобун түзүп экинчи жолу камап атат. Бул саясий заказ. Адам укугу деген бар. Мен Кыргыз Республикасынын укуктук талаасында жашагандыктан мен укук талаасында күрөшкүм келет. Бүгүн сиздердин мага аябагандай чоң жардамыңыздар керек. Менин бул видео кайрылуумду өлкө башчыга жеткиришиңиздер керек. Мени шайлоо убагында 4500 адам шайлап бердиңиздер. Дал мен сиздер үчүн күрөштүм. Эми сиздер мен үчүн күрөшүшүңүздөр керек деп эсептейм. Мени камаганда жергиликтүү кеңештин шайлоо жөнүндө мыйзамы бар. Дал ошол мыйзамдын 10 беренесинин 17 пунктунда кылмыш кылган жеринен бөлөк кармаганга мүмкүн эмес деп турат. Мына ошол беренелерди көзүнө илбестен Жалал Абад областынын ички иштер башкармалыгы Сулайманов Мурат жана тергөө бөлүмүнүн область боюнча башкармалыгынын башчысы Калыков мына ошолор менин укугумду тебелеп, кандайдыр бир топ түзүп, ал жердеги Исраилов Улан деген тергөөчүнүн мына бүгүн жумуштан айдап бериптир. Андан башка мына Кудайбердиев деген дагы бир тергөөчү бар болчу, аны да жумуштан алып коюптур. Эмненин негизинде алып атат? 30 жылда мындай кылмыш болгон эмес. Эгемендүүлүк түзүлгөндөн баштап мындай кылмыш болгон эмес. Эмнеге десеңиздер, мына жогорку кеңеште массалык баш алмандык уюштурду деп Садыр Нуркожоевич Жапаров, Камчыбек Кыдыршаевич камалган болсо, шаардык деңгээлде мына бүгүн мен камалып отурам. Эл журт, 278 берене бул массалык баш алмандык уюштурду деген берене. Мен кайсыл жерде мен өзүмдүн шайлоочуларымды чакырдым. Анын орду болуш керек, анын чакырган жери болуш керек. Анын кадимкидей мына барып мындай кылабыз, тигиндей кылабыз деп бакырыш керек. Мен антип кимге чакыр кылдым? Мага ким күбө боло алат? Ошондуктан эл журт, бөлүшүп бериңиздер бул видеону. Президентке жеткирип бериңиздер, Камчыбек Кыдыршаевичке жеткирип бериңиздер. Бирге күрөшөйлү. Бул элдик берене. Мен жалгыз калбашым керек. Мен жалгыз калбайм дагы. Баарыңыздарды чакырам. Подписаться кнопкасын басып, бөлүшүп бериңиздер. Мындай жол менен күрөшүп биз жеңишибиз керек. Кыргызстан өнүгүү жолуна түшүш керек. Укук талаасында күрөшүш керек. А тергөөчүлөр өзүн билемдик кылып, менин жашоомду каалагандай калчап, камап чыгара өргөндөй алардын оюну эмес. Менин да элим бар, менин да жерим бар, мен да Кыргызстанды сүйөм. Эмне үчүн мынтип мен камашат экен? Ошондуктан биз Сулайманов Муратты өзүн камакка алышыбыз керек. Мен эч кимден корка албайм. Мен мыйзам астында дагы, элдин астында дагы тазамын. Мына бир карын майды бир кумалак май чиритет дейт. Так Мурат Сулаймановго окшогондор өзү камакка алынып жумуштан кетиш керек. Буга чейин да мен арыздар менен кайрылгам, жыйынтык болбой атат. Келиңиздер эми. Коомчулук менен күрөшөйлү. Менин ишим эртең 14 май Токтогул шаарында мына сотто башталат. Мына буга чейин мени мыйзамсыз камагандарын такыр эске албай коюшту. Мен күтөм. Бөлүшүңүздөр, катталыңыздар, күрөштөр уланат. Сиздер менен бүгүн Токтогул шаардык кеңешинин депутаты болду. Көрүшкөнчө.